Açtasın. Mümkün. Tauşmoqta. Ne jeysiңер? Лагман жейм. Лагман. Алып келишим деле мүмкүн. Азыр. Жаштар арасында офицер болуу астаста официант болуу бир паста деген заманбап макалды угуп күлдүм эле. Чындыгында акыркы убакта борборубузда кафе ресторандардын көбөйүшү менен башка кесиптердин дагы официанттарга болгон суроо талап өсүүдө. Анын тарыхына кайрыла турган болсок, тейлөөчүлүк кесиптин 6000 жылдык тарыхы бар экени аныкталган. Ал Египеттеги пирамидалардын биринде тартылган сүрөттөрдө тейлөөчүлөр фараонго ар кандай дүйүм тамактарды алып келип берип жатканы көрсөтүлгөн. Ал эми замандын өнүгүшү менен азыр жада калса робот официанттар дагы чыккан. Мисалы Honda компаниясына таандык робот Asimo кадимки официанттардай эле идиш аяктарды ташып, бөтөлкөнү этияттык менен капкагын ачып, стаканга суусундук куюп бергенге жөндөмү бар. Америкада 21 май официанттардын улуттук майрамы катары каралган. Бул күнү тейлөөчүлөрдүн майрамы деп билишкен кадрлар күндөгүдөн дагы көбүрөөк чай пулун таштап кетишет. Ал эми официанттар конокторун башка күнгө салыштырмалуу бул күнү жогорку деңгээлде тейлешет. Бул кесип үчүн тыкандык, чыдамкайлык керек. Анткени түн уйку күн тынымы курмандыкка чалынат эмеспи? Официант акчалуу кесип болгону менен анын түйшүгү дарбын. Мындай түйшүктү дүйнөгө атагы чыккан Леди Гага дагы башынан өткөргөн. Ал студент кезинде ата-энесинен жардам албай өз алдынча акча табуу максатында Нью-Йорктогу түнкү клубдардын биринде официант болуп иштегени маалым. Америкалык актриса Джулия Робертс да 13 жашында кафеге официант болуп жумушка орношуп, өз арабасын өзү тартканга умтулган. Ал эми кыргыз шоу бизнесинде учурунда бул тармакта иштеген Non-Stop дуэтинин ырчысы Максат дагы бар. Ал 15 жашында Бишкектеги кафелердин биринде официант болуп иштеп, биринчи жолу 500 сом маяна тапкан эсинде. 4 жыл мурун негизи ушул бир досум экөөбүз кафеде официант болуп иштеп жүрүп, анан кийин музыканттарды карап сыймыктанып, ушул сон итте сон ырдайт экен деп, анан ошол өзүбүз дагы ырдап жүрүп, бир малдан кийин ал аппаратура алдым. Ошентип музыканттардын арасына кирип, ошол ырдап калдык. Ырчылыктан башка ишти элестете албаган Кейжели Мурат мен иштебеген иш калбады деп эле айтып келет. Алгач ал уюлдук телефон сатып, анан официант болуп дагы иштеп калган жайы бар. Бир күн ресторанга официант болуп иштедим. Барып ал жактан иштеп, акча чогултуп жүрүп, анан кийин ошол эле ырчылар ырчы агаларыбыз келип калып, эми аерде заказ менен келип конок болуп турушат да, мен обслуживать этип жүрөм алардычы. Мен көрүп туруп, уят сага иштегенге болбойт. Өзүң түшүнүп төлөп аласың, өзүң ырдап жүргөн бала болсоң деп турган. Ошо сөз мага мындай кандай десем бир башкача тийген да. Анан кийин аерден иштебей койдум аеры. Жогоруда айтып өткөн бул кесип адамдар менен тил табыша билүү, чыдамкайлыктан тышкары келбет, бой дагы чоң мааниге ээ экен. Анан албетте 17ден 25 жашка чейинки жаштардын бул кесипти аркалоого мүмкүнчүлүгү чоң. Ошондой эле бул тармакта көбүнчө студенттер эмгектенери баарыбызга маалым. Мына ошол шамалдай шуулдап иштеген официанттар тууралуу кеп козгогон соң, бир нече официанттар менен маектешип, ар тараптуу суроолорго жооп алуу максатында адегенде эле Супар-Аэтно комплексине баш бактык. Бул Супар-Аэтно комплексинде 2 жылдан бери иштейм. Эң биринчи бул официанттык карьерамды деп айтсам болот. Бул Ахман деген кафеден баштагам. Анан ошо постепенно кафеге кирип, анан уровень көтөрүлүп атып, ошо 4 жылдын ичинде опыт топтоп, анан кийин ошо Супарга келем. Биякта ошондой 2 жылдан бери иштейм. Ошо официант болуп иштегенде мындай пайдасы же пайдасы жок дегенде, албетте бул официант болуп иштегенде биринчиден адам бул психолог болуп калат да. Адамдардын кандай адам экен сразу эле заказ алганда көрөсүң да, ким кандай экенчи. Мисалы өйдө жактан адамдар келет да, көбүнчө биякачы. Этнокомплекс болгондуктан бияка иностранецтер, Ак үйдөн, шоу-бизнес чөйрөсүндөгү кыргыздын мыкты ырчылары келет десек болот. Ал эми албетте бул келгенден кийин буларды да жакшы тейлеш керек да. Ошого байланыштуу биздин чайыбыз да байланыштуу болот. Анан
ошо. Канча кимдер келет жогорку жактан же шоу бизнес өкүлдөрүнүн аттарын айта кетсең? Шоу бизнес өкүлдөрүнөн көбүнчө Каныкей келет, Юрий Бабков, Бактыгүл Бадыева, Омар дегендер келет. Бул Ак үйдөн болсо баары эле келет почти что. Бияка Өмүрбек Бамбанов Келгенде канча сомго отуруп кетет? бир 70-80 миңдин тегерегинде отуруп кетишет. Себеби иностранецтерди алып келип, чет элдиктерди алып келип, бияка кыргыздын нукура илгерки этно стилин көрсөткөнү алып келишет алар албетте. Ак үйдөн келгенде албетте акта уже заранее төлөнүп кетилет. Биз жөн эле процентке иштеп беребиз. Ушуп кеткен учурлар да болобу кардарлар менен? Бизден эле баары зависит этпейт да. Биринчиден бар, кухня бар. Бул комплекс чоң болгондуктан кийин расстояниялары аябагандай чоң. Ошон үчүн кээ бирде мындай тамактардын задержка болуп калган убакыты дагы болот, кечигип. Анан ошого байланыштуу мындай жаңжал чыгып кетиши да мүмкүн да. Ошондой ситуациялар болгондо албетте бизге да оор болот. Потому что деген биринчиден биздин моралдык жактан нервибиз кетет да. Андан кийин албетте бул позитивдик жактан карап, өзүбүздү алдап, ошондон чыгууга аракет кылабыз. Официанттар дүйнөдө акча табуу боюнча 3-чү орунда турары аныкталган. Айта кетсек, Американын кафе-ресторандарында иштеген официанттар бир айда чай пулу менен $400 1,5 миң чейин табышаары тууралуу окуп калдым эле. Албетте алардын иштеген иш орундарына жараша. Ал эми Бишкектеги официанттарчы, алар орто эсеп менен канча табышат? Бул баарыбызга эле кызык. Айына болсо өзүбүзгө жетет. Контрагыбызды төлөп алганга, ары бери басканыбызга, кийим кечегибизге, кыскасы ата-энебиздин мойнунда отурбайбыз да. Орто эсеп менен? Орто эсеп менен 15тен тегерек болуп калат. Буга чейин деле башка кафеде иштеп жүргөнсүң да, туура? Анан ошо жактан багы обсчет деп коебузбу? Клиенттерди акча жагынан сындырган учурлар болду беле? Буга чейин мындай летний кафелерде иштегенде, анда бүт официанттын эле карьерасында болгон болуш керек. Меникинде деле болгон, аны танбайм. 200дөн өйдө деп айта берсем болот. Долларбы, сомбу? Жок, долларга жетпейт. Биз Кыргызстанда коноктордун көбүнчөсү $200 чейин отуруп кетет, анан $200 сындыруу оор болуп калат го дейм. 200 сом тегереги албетте. Анан ошо буйруйбу сындырган акчаңар? Эми бул негизи эле официанттын акчасын сындырганын деле сындырбаган жеңил акча деп коет. Күнүмдүк жашообузга бирок жетет. Бул кесипти бала кезден тилек кылып, белиме белдемчи оронуп официант болуп иштейин деген ой Адилеттин деле кыялында жок болчу. Болгону бул убактылуу гана жумуш. Бирок бул жигит дагы убактылуу жумуш деп жүргөнү менен 4 жыл болуптур. Азыр ал Ош базарына жакын аралыкта жайгашкан Белес кафесинде официант болуп иштеп келет. Мен ошо окууну бүтүп армияга барып келип, армиядан келгенден кийин өтүп баратып эшиктин алдында требуется официант деп жазылып турган экен, окуп калып кайрылдым. Администратор менен сүйлөшүп, ошо жумушка алды. Мурун жарым жылдай иштегем. Общий 4 жылдан ашып калды иштегениме. Официант болуп иштегениме. Курсун окуп бүттүм, 1,5 ай курсун. Курстарда обслуживание кылган опыттарын үйрөтөт. Кандай обслуживание кылыш керек, клиенттерге кандай мамиле кылыш керек, кайсы клиент менен кандай мамиледе сүйлөшүш керек, психологически үйрөтөт, сервировканы үйрөтөт. Клиентке кайсыл жагы менен келиш керек үйрөтөт. Жада калса походканы да үйрөтөт. Кардарларыңар кандай силердин? Биз кардардагылар көбүнчө эле ушул тегерек четтеги клиенттер келет. Кээ бирлер капризный болушат. Адамда кайра чакырышып, мас болуп калгандан кийин. Сол кезинде жакшы эле отурушат, кичине мас болгондон кийин анан баштала баштайт. Канчага чейин иштейсиңер силер берде? Биздерде эртең менен саат 8:30дан кечки саат 2-ге чейин. Түнкү 2-ге чейин. Майрам күндөрү 3-ге чейин болуп созулуп кетет. Дагы кызыктуу маалыматтарга кайрыла турган болсок, эң көп чай пул таштаган рекордчу 2001-жылы Нью-Йоркто катталган. Америкалык бизнесмен Ньолос ресторандагы официантка 19 000 АКШ долларын таштаган. Анын 11 000-ин өзүнө калтырып, калган 8 000 долларды бирге иштеген кесиптештерине бөлүштүрүп берген. Ал эми бизде чай пул таштаган кардар болду экен. Эң көп чай таштаганы бир 350 сом алгам бир жолу. Анан акырындык менен 100 сом, 150 сом. Жок дегенде 50 сомдон болсо эле. Айына демек канча табасың айына? Айына эсептесек күнүнө 750-500 сом болгондо бир 15 000 сомдой таап каласыз.
Ошо кардарларыңардын арасынан өзүңөргө багы жагып калган бикештер болобу? Жагып калган бикештер болот, эми все равно алар клиент болгондон кийин сүйлөй албай унчуга албайбыз да. Карашып калып калар өзүң. Бир айда канча бут кийим алмаштырасыңар? Бир айда эмес, 3 айда бир алмаштырып алсак көп басабыз, эми официанттар аябай көп басат. Бир күндө бир 10-15 километр басып коебуз го. Мына өзүңөр деле кафеде иштейсиңер, анан силер дагы эс аласыңарбы же жалаң иш менен алек болуп жүрө бересиңерби? Эми биз азыр бизге кафеде иштеп аткандан кийин кафе бизге эс алганга көп деле кызыксыз болуп калат. Эми туулган күндөргө чакыргандарда барып калабыз. Өзүбүздүн дос балдарыбыз же классташтарыбыз ошондо барып эле эс албасак, ата отдельно барып эс албайбыз эле да. Анткени кафе үйдө эле болуп калды, бизге уже кызыксыз деле көп деле. Багы көп иштеген официанттарды араңарда эмне деп коет? Эми ал бардык жерде эле белгилүү болуп калганга. Эми мени мисалы карышкыр деп коюшат. Бул карышкыр, бул 4-5 жылдан бери иштеген деп. Ал эми Борбордогу Каникей ресторанынын мурунку официанты, азыркы администратору 5 жылдык тажрыйбасы бар Алмаз төмөнкүлөрдү айтып берди. Жаман жумуш эмес, иштеш керек. Акчанын жыты жок деп айтып коет эмеспи? Ансыңардай деген бул жумуш дагы өзүнчө бир искусство. Мен деген өзүм негизи деген айтып атам, уборщик болчумун, официант, администратор, мына эми Кудай бурса алдыда да чоң пландар бар. Бирок менде эч кандай билим жогорку билим жок. Эч кандай ушундай бир сертификат, диплом деген жок. Бул деген жөн гана адамдын өзүнүн адамдын дээринен иштегенди билсең, официант гана эмес бүт эле жакта иштеп кетсең болот го. Ал эми кардарлар менен официанттын ортосундагы түшүнбөстүктөр, акчасын төлөбөй кетип калган учурлардан кантип чыгышат деген сыяктуу суроолорубузду түнкү клубдардын биринде официант болуп иштеген Каринага берип көрдүк. Клиент всегда прав деген девиз бар жерлерде бар экен го. Акчасы алардык болсо деле ошон үчүн баары прав болуп калат да, баары бир эле. Ошон үчүн спорт этпейбиз эч качан, ошо үмүт кылат да. Акчасын төлөбөй качып кеткен кардарларга кандай карайсыңар силер? Аларды каяктан табасыңар, издейсиңерби барып? Издебей калабыз, кармабай калсак өзүбүз төлөйбүз да. Биздин зарплатабыздан алып чыгып салат да. Силер кармабай калдыңар деп, ошондой болуп калат. Бирок бизде охранник турат, ошон үчүн бизде еще кача элек да. Бир жолу качайын дегенде кармап калганда балдарды охранник Гүлзат деген бир официантка бар, мыякта ошо клиенттер болчу да. 2,5 миңге иштейин деп аткандан кетип калайын деп, охранник кармап калган. Кардар жигиттер да тийишип калган учурлар болду беле? Болот, ойноп калышат, элдер болсо келип жигиттер сүйлөшүп антип калат да. Көзүнө этип коюп. Мен деле тамаша алып коем, кичине болду эле унутуп калабыз. Унутуп калганда кетип калышат болду. Силерге багы түнү күнү иштеп, күн менен түн алмашып калса керек. Жок, андай болгон жок. Бирок болот да, мен күн менен иштеп, үйгө келип күн уктайм. Түнү менен ойгонуп, саат канча болду деп билбей калам да, ошондой болуп калат. Канча акча табасың бу жерден ошо түн менен иштегенде? Кээ биркилер 500 сом, кээ биркилер 1000ге жетип калат да ошондой күнүнө. Мен эң көп алган чегим мыяктан 100 сом, бирок ресторанда иштеген $100 болуп калды. Өзүңө жетеби ошол акча? Мага жетет, мен банкка салып коем, проценттерим өсүп кетет да, ошондон албай берем акчаларды, унутуп калат. Жакшы кылган турасың. Ооба, подружкам совет берген, жакшы аябай. Ушул жерден сурай кетейинчи, үйдө ким, апаң кыргызбы, атаң кыргызбы, өзүңө дагы кайрыла кетсек болобу? Апам кыргыз, ошон үчүн кыргыз тилин жата алмам. Атам орус, ошон үчүн оруска башкарып калдым да. Мен да. Багы кардарларыңар кандай силердин? Орус кыз экен деп эле багы өздөрүнчө ичара кыргызча сүйлөшүп да калгандан түшүнүп каласыңбы? Кыргызча сүйлөшүп, билбей жамандап калат да, болсо мен кыргызча сүйлөп калсам эле көздөр аябай чоң болуп калат го. Аябай чоң болуп калып, сен кыргызча билесиң деп сураган, ооба деп жооп берем да, күлүп коюп эле унутуп калабыз баарын. Да канча иштейин деген оюң бар?
Билем 20 жыл жашка чейин иштейм деп анан иштейм да күйөөгө тием жигитим бар. Ошо мага айткан күйөөгө тиесиң деп анан ооба деп койгом. Мына бизди кызыктырган көп эле суроолорго жооп алгандай болдук. Таңдан туруп талыкпай иштеген официанттарга капчыгы калың кардарларыңар көбөйө берсин демекчибиз.